Assalamu alaikum Kırgız elim. Sizler менен ben Bekиев Эмил Маликович. Бүгүн воскресенье дем алыш күн. Чыгып кичине жаратылыш менен таанышып дегенде, сүйлөшүп дегенде, өз ойлорубузду ордуна коюп дегенде. Бүгүнкү темабыз Кыргызстан элим. Бүгүнкү темабыз кечеги экс-зектин талапкерлердин бири боюнча. Бекжан деген бала боюнча. Кече bir bala менен чыктыр, Айбек деген бала менен дуэлге, батыл дуэлге. Анан 24 суроом бар дейт. Мен 3 эле суроом бар, ошону жооп берчи мага. Кантип справканы көрсөтсүнчү, акталды деген магачы. Биринчи суроо. Ким актады? Экс-зекти. Анан экинчи суроом. Кана 2 миллиард рублей сом Матраимов төлөгөнү. Үчүнчү суроом. Кантип экс-зек 7 жылын отурбай кантип президенттикке барып атат. Ошо 3 эле суроомо жооп берсинчи мага. Ошол туугандар, адашпайлы, кандай президент келбесин, Кыргызстандын келечегин ойлогон, анан бийликке умтулган адамдарды өзү жакындатпай эле коюш керек бийликкечи. Бийликке умтулган адам жакшы адам болбойт. Билбейм, мен өзүм мүнөзүм ошондой окшойт. Ким бийликке барса, өз умтулуп, эл апарбай өз умтулуп, барып эле такка отуруп алган, бул жакшылыкка алып келбейт. Себеби мен айттым да, мен ошол эле өзүмдүн оюмда калам. Канча 100 жыл өтсө деле ошо оюмда калам. Бул экс-зек отуруш керек 7 жылын, ошол. Себеби жогорку кеңеш өкүм чыгарган, чыгарбадыбы? Дагы 7 жылы барды 11 жыл берген да. Ошону отуруп, анан чыгып, каласа соттошсун, актыгын көрсөтсүн бизге. Мен бул кишини эми адамгерчилик жактан жакшы адамдыр, бирок саясий аренада хромой утка бул адамчы. Себеби биздин дүйнөлүк коомго биздин атыбыздан чыгат да. Мындай айтканда биздин мамлекеттин президенти катар биздин атыбыздан сүйлөйт. Башка мамлекетке барып туруп макале деп жүрсө уят болобуз. Одан көрүм да образованный, чечен сөзгө 3-4 тилди билген, ошондой кандидат талапкерлер бар бизде президентте. Ошондой адамдарды тандасаңар болот. Мындай саясий аренада колдору булганга эмес, бирөөнү барымтага алган эмес, бирөө ак үйдүн кашасын аттап өткөн эмес, шымын жыртып. Анан ошондой адамдарды бийликке эмес, бир ишкананын уборщигин албайт башка мамлекеттердечи, укуктук мамлекетте. Биз укуктук агымга кирели десек, ушундай адамдарды талапкерлигин мен БШКга кайрылып кетет элем. Ушундай талапкерди экс-зектерди эми баягы сот жүрүп жатат да, бунун айтышы боюнча бул сот уланып атат эми. Мен угушум боюнча. Анан экинчи жагы буга окшогон экс-зектерден бир 3-4 экен талапкерлерденчи. Мына Канат Исаев мисалы, бул да соттолуп чыккан. Дагы ким бар? Бирөөнү уктум, ошо соттолуп экс-зектен да. Ошон үчүн туугандар, эртеңки 10 январда 21-жылдын адашпай элдин эң мыкты президентин тандап алалы. Иштериңерге ийгилик. Башка талапкерлер жамандабагыла. Бекжан менен Бакай. Бакай, брат, кой, уят кулон эле болуп бүттүң брат. Мындай жакшына болуп жүрчү, чоң эле киши келсиң бир. Уятта уже 40ка чыккан адам ошентип жүрсөң уят. Мындай эркекче мындай аргумент, факт менен иш кылсаңар, анан берки жаш бала Бекжанга айтып. Мен 3 эле суроомо жооп берсем макулбу? Не деп жооп берет экенсиң? Кече уктум сенин ошо онлайнда дуэл кылганыңчы. 24 суроо дейби? Сен бирөөнү менен сүйлөшкөндө, ошо экөөң дуэл кылганда бирөөнүн сөзүн бузбагын экинчи онтипчи. О талаш бербей. Сенин талапкериң, сен ошо талапкериң айтып коюн, ага эмес, золотой эмес. Мен айтып коюн. Жакшы адам болушу мүмкүн, бирок саясий аренада хромой утка дагы бир жолу айтып атам менчи. Ошол талапкерлерге мен экс-зектен башка талапкерлерге, себеби бул адамды мен
президент болуп калган учурда деле признавать этпейм. Себеби соттолгон адам экзек келип биз башкарып калабы. Мен анан калган адамдарга айтып кетейин, мен досторум, жолдошторума, ошо органда иштеген, бийлик бутактарында иштеген досторго, досторум, адашпайлы. Көрдүк мына 5 президент алмаштыр. Кыргыз элине бир пешенесине бир эшек тепкен окшойт дейм да. Ушу нормальный президент келбейчи. Жалаң эле баягы көздү жумуп эле май басып алып эле баягы бир эле грабилди кайта эле тепсе эле биз ушу президенттерди алмакчы. Бул жакшылыкка алып келбейт, туугандар. Жакшылыкка алып келбейт. Ошон үчүн мына азыркы президенттик шайлоо өтө мааниге. Ошон үчүн туугандар өз талапкерлеріңерді тандап шайлап алгыла. Саламаттуу болгула, иштериңерге ийгилик, жакшы маанайда дем алып, эртеңки күнгө даярданып, бизге окшогон мигранттар Кыргызстанга кайтсын. Ошол эле Москвада кылып жүргөн бизнесин, ишкерлер, ошол эле иштеп жүргөн мигранттар, трудовой мигранттар өз барып Кыргызстанда жашайлы, бала чаканын жанында 10 жыл болуптур мен ушу Москвада жүргөнүмө. Балам 9га чыккан сезбей калдым менчи, туугандар. Чын. Экинчи кызым 6га чыгып калды. Эң кичинекей балам 2ге чыгып калды, Кудай кааласачы. Ушу барып келмей, эми кетелик туугандар. Барып Кыргызстан өнүктөрү эртеңки ким Москва шаарында болсо, консулдук учетко барып туруңуздар туугандар. Учетко туруп, өз талапкерлеріңерді тандап, бұл әрбір тандаған талапкерлерінің чоң мааниге туугандар. Себеби жакшы талапкерлер бар отатына Калмаматов, Бабыр Колбаев, Асан Курсанов деген жакшы талапкерлерге отат. Мен таныгандардан да, бир эки үчөөсүн тааныбайт экенмин. Анан кечеге окшоп баягында күн карамап саясатчылар, Чернияз, аксакал бар эле биз жактан, Кара Суудан, Бакир уулу, ошондо күн карама болбогула. Биздин мүнөздө кыргыз элимде андай мүнөз болгон эмес туугандар. Биз өз укугубузду өзүбүз коргоп, өзүбүздүн талапкерибизди шайлап, биздин укугубузду чектелбеш керек. Биздин мамлекетти экзектер башкарбаш керек. Биздин мамлекет таза, дүйнөсү, ички дүйнөсү таза. Кылмыш дүйнөсүнө байланган эмес. Ак жүрөктөн кыргыз элине кызмат кылам деген талапкерлер көп биздечи. Көрүнбөй жүрөт да, ана мына окшогон мошенник, жулик, экзектер көп адамдар эки тараптап элдерди чагыштырып бийликке келгенге аракет кылып атат. Мен элиталарга деле кайрылып кетет элем. Элиталар, биздин элиталар бар, бизде жакшы ученый, профессор, ошо мектеп мугалимдери адашпайлы туугандар, адашпайлы. Эртеңки шайлоодо жакшы иштеп бериңиздер, акчага сатылбаңыздар туугандар, 2000-3000 акчага сатылбаңыздар. Мына көрдүк го, Матраимов агабыз керек болсо 6,5 миллион элди сатып алды го, мындай айтканда. Керек болсо Садыр аганы кошо сатып алды, туурабы? 2 миллиард жок. Кумтөр маселеси, кумтөргө кайсы президент келбесин, тиши өтпөйт. Садыр Нуркожоевго окшогон жигиттерден 10ду кумтөр жутуп тиштеп коет. Анан аманчылыкта, Кудай кааласа, ден соолуктар чын болсо, ош жергебизге, Кыргызстан жерибизге барып, өз кызматыбызды кылалы, ушу элибизге арам тамак бар, арам тамак менен биздин чимкириктер тамак жеп үйрөнүп калышкан. Булардын мен чимкириктерди Атамбаевдин мындай айтканда политический ойноштору болчу, мындай айтканда канчыктары. Кече кайсы Жапаров айтат деп элек берки. Бывший министр экономики. Акыл Жапаров. Кийин Жээнбеков өттү.
ол канчыктар мындай айтканда по наследству азыркы эми Жээнбековдун наследствосу Садыр акага өттү. Эми бул чимкиликтер менен конституцияны өзгөрткөнгө болбойт. Мен ачык эле айтайын, бул конституцияны мындай отуруп жакшы талкуулап бир жыл талкуулап анан кийин конституцияга келе турган болсок 93-жылкы конституцияны келишибиз керек. Мен ачык эле айтайын, эми өзүм оюм, бул жеке оюм анан бирок азыркы конституция деле мага жарай берет. Мен мисалычы себеби ошол конституцияда жазылган укуктарды биздин чимкиликтер пайдалана албады. Ошол чимкиликтер пайдаланганда өзүнүн укуктарын, себеби пайдалана албаган себеби булар мындай да, булар бизнестери бар адамдар. Бизнестери бар адамдар күн карам адамдар болот. Себеби элди ойлобойт, өзүнүн бизнесин ойлойт, каражатын ойлойт. Ошон үчүн бизге табигый саясий депутаттар керек да, саясатчыларчы. Табигый дегеним бул эл, Кыргызстан элине кызмат кылган, банда аралашпаган, криминал дүйнөсүнө аралашпаган, коррупцияга да аралашпаган, ошол өз тиричилигин коррупцияга аралашпаса деле болот. Себеби биз жашап жүрөбүз го, мигранттар, туурабы? Мигранттар биз ак мээнетибиз менен иштейбиз, ишке барабыз, келебиз. Бул Россиянын элдерине жаман көрүп, иш орундарын ээлеп, мындай айтканда, жашап атпайбыз. Ошол эле 50 000, 60 000 алабыз. Эми мисалы мен деле мактанбайын, 50 000, 60 000 алабыз. Ошонун ичинен үйгө салабыз, Кыргызстанга салабыз. Бир ошол 60 000 менен үй бүлөбүздү багабыз. Мындай айткандачы. Ошол туугандар, саламатта болуңуздар, тынч болуңуздар, аманчылыкта. Кудай кааласа дагы чыгып турам. Күтүңүздөр менин роликтерими. Кудай кааласа Кыргызстан 1-орунда болот. Всем пока.